Süйлöş üçün til gerek, ırdaş üçün ün gerek, sözdü sözgө kınay bil, maş zергerdey çegelep, ırçı bolsoң tökmө bol, ак жаагандай себелеп деп кыргыз элинин улуу акыны Барпы апыз айткандай, маш зергердей чегелеп, сөздү сөзгө кынаган, кыргызда эчейин залкар төкмө акындар өткөн. Биздин адабиятыбызда Кет Бука, Токтогул, Арстанбек, Калыкул, Молда Кылыч баштаган орошон таланттардын орду эбегейсиз чоң. Алардын терме, санат, насыятырлары, кылымдар өтсө да өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Бүгүн биз ошол уюткулуу төкмө-акындык өнөрдүн улантуучуларынын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев менен баарлашып, ак жаагандай себелеген төкмө-акындардын айтыш өнөрүнүн күнгөй тескейи жөнүндө пикир алыштык. Элмирбектин төкмөлүк өнөрүнөн сырткары манасчылык, жомокчулук, обончулук, актерлук таланты менен бирге кыргыз адаби айдыңында проза, поэзия жанрында да үзүрлүү эмгектенип келе жатканы жалпы коомчулукка маалым. Учурда Элмирбек Иманалиев Айтыш коомдук фондунда устаттык милдетти аркалап, чыгаан төкмө акын болууну эңсеген 7 жаштан 70 жашка чейинки 30дан ашуун талант ээлерине өрнөк көрсөтүп, сабак берип келүүдө. Анда сөз өз нугу менен болсун. Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Адаби айдың адаби публистикалык телекөрсөтүүбүз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, Айтыш коомдук фондунун устаты, төкмө акын Элмирбек Иманалиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтыш коомдук фондунда бүгүн канча акын тарбияланып атат? Сиздин жетекчилигиңиздин алдында. Азыр ушул тапта так санын мынча деп айтып коюштун дагы өзү туура эмес да. Себеп дегенде бирде толуп, бирде бөксөрүп дегендей мындай бир кызык болот экен да. Табият өзү ушундай экен. Бир толкун агып келет, кайра бир ошондон бир калганы калып. Азыр бирок такай таалим алып, ушу өнөрдү аркалап келаткан жаштар тобу улуу күчү аралаш bizde. Мындайча айтканда эшик ачык bizde ушу 7 жаштан 70 жашка чейин деле келгенге болот. Баарын айтканда 34-35 акын бар. Бүгүнкү ошол Айтыш коомдук фондунда тарбияланып аткан балдардын өзөктүү темасы, өзгөчө бир басым жасаган темалар кайсыл өңүттөн алып карап, кайсыл багытта ошол иш алып барып атасыздар? Негизинен баягы азыр жаштарга кандай таасир берип атканы бизге да бир кызык да. Көпчүлүгү соңку ушу биздин кийинки мындайча айтканда айтыштарды көрүп таасирленип келгендер болот. Ошол таасир менен келишет. Башкача айтканда чоң айтыштарга катышып, ошол жерде өзүнүн талантын, ички мүмкүнчүлүктөрүн сынап көргүсү келгендер да. Бир жагдайды айтайын, бир жаш жигит келди да, төкмө акын болот элем деп. Дарегүздү билип, 2 рет келди. Комуз чертесиңби кичине деп сурасам, жок дейт. Ыр жазасыңбы десем, жок дейт. Ырдап төгүп көрдүң беле бир кичине жамактап, жок дейт. Сүйлөгөндөн да уялам дейт. Бирок төкмө акын болгусу келет да. Анан абдан күлдүм. Комуз чертпесең, ырдабасаң, ырларды, жазбасаң, бирок төккүң келет да десем, төкмө акын болуп айтышкысы келет да. Мына бу да бир өзүнчө бир кызык маселе. Кээ бирөөлөр ушундай бир өзү менен өзү жүрүп калыптанып алып келген. Анан алар аралашып кетет. Бирок негизги өзөктүү тема деп атасыз. Баары бир кээ бирөөгө ошол өнөрдү мүмкүнчүлүктү, талантты бербей туруп эле бир акындык жүрөк берип коет экен. Ушундайлар да бар. Алар ушул коомдо көзү көрүп турган нерсени ушул бир айткысы келет. Бир кандайдыр бир өзүндө бир тайманбастык, курчтук. Анан ушу коом менен кошо коом түйшөлсө түйшөлүп, ооруса ооруп, күйсө күйүп,
күлсө күлүп турган бир табияты бар экени таң калтырат да. Анан биз ошолорду айрымдарын нөлдөн деп баштап деп коебуз го, ушу нөлдөн баштап үйрөткөн да шакирттер болду. Комузду да ошол жерден үйрөнүп, ырдын рифма эмне, уйкаштыгы кандай дегенди ошол жерден түшүнүп, анан бүгүнкү күндө айтышка чыгып жүргөн балдар бар. Төкмө акындардын арасында кандайдыр бир шартта бир унут калган акындар дагы бизге мына сиздердин ошол көрсөтүүдө, сиздердин ошол айтыш фондунда көп мындай бир көңүлгө алынбай калган төкмө акындарды мен кээде мындай байкап жүрөм да. Маселен ошол Каражаак Калмырза, Барпы менен Калмырзанын кармашы деп бул илимий китептерден бери айтылып жазылып келаткан учурлар кездешет. Эмнегедир ушул Каражаак Калмырза жөнүндө сиздер ушул баса белгилеп, ушул өзүңүздөрдүн шакирттерге устат катары ошол кишинин айтыштан башка дагы бир терме санаттары калгандыр эле, ошолорду бир изилдеп алып чыккан жоксуздарбы деп ушундай бир болжойм да. Мүмкүн мен эле байкабай калбасам, эмнегедир ушу Калмырза жөнүндө кандайдыр бир шартта көп кеп болбойт сиздердин төкмө акындардын арасында. Туура айтасыз. Бизде сөз кылчу чынында эле Каражаак Калмырза, андан башка дагы чети ойла элек көптөгөн бир казыналар, генчтер жатат да. Ал тургай өзүбүздүн эле мынагу устаттарыбыздын катарында жүргөн Токтосун Тыныбековду деле биз айтып жүрүштү. Ушундай айтпай атасыңар, ошону бир алып чыкпай атасыңар деген маселелер. Сөзүңүзгө ыраазы. Бир маселе. Сиз өзүңүз жанагы Тер жайдактагы тамашада өзүңүз айтып атасыз. Жанагы Токтогул менен Эшмамбетке ошол жерде Керимбай манап айтыптыр, бир өз тарабыбызды мактап, өзүбүз жөнүндө эле кеп кыла бербей, бир сырттан келгендер жөнүндө кеп кылып, сырткы чөйрө жөнүндө көбүрөөк кеп кылсаңыздар деп. Төкмө акындар деп баштаганда эле Токтогул, Эшмамбет, Коргол, Жеңи жок, анан келип Барпы менен бүтүп калган Осмонкул, Алымкул калыктар жөнүндө дагы эми азын олак кеп болот, бирок ошол жеткиликтүү деңгээлде ошол сөз болбой калган учурлар. Сиз айтып аткан менин өзгөчө баса белгилеген Каражаак Калмырза жөнүндө ошол эле эми Эсен-аман деген ырчы өткөн Жеңи жок менен айтышып, бул жерде мындай бир маселе бар да. Жеңи жоктук деңгээлге көтөрүп чыккан Эсен-аман менен Жеңи жоктун айтышынан кийин биз көп байкадык да ушул бир бийиктикке. Калмырза менен Барпынын кармашында Барпыны Барпы кылып бийиктикке чыгарган. Барпы өзү айтып атат. Каражаак Калмырза кайкы тили дал мырза. Какшаны ырдап отурса кадыр түндөй ал мырза. Мен ошол Калмырза менен кармаштым, кадыр түн менен арбаштым, кызыл тилди кайрадым, кылоосун албарсын деп. Эми ошол албарстай курчтук бийиктикке жеткирген ошол Барпыны Калмырза болуп атат. Жеңи жокту Эсен-аман ачып чыгарып атат. Эмнеге ошончолук бийик даражадагы акындар бүгүн кандайдыр бир көмүскөдө калып калганын, эми сиз баягы айтыштын устаты катары сизге мен баса мындай бир басымдуу сөз менен ушуну кайрылып сурап атканым ушул да. Эмне үчүн ушул адамдардын бир терме санаторлору эл оозунда бир жыйналбай калганбы, же бизге жетпей калганбы? Эмне үчүн ушуну маселен барып шакирттериңиз барып маселен изилдеп жеринен же болбосо ушул архивтерге кирип биздин ошо Илимдер академиясындагы фонддордон карап, элдик озеки чыгармачылык фольклордон карап ушунун бир жакшы жактарын алып чыгууга мүмкүнчүлүк барбы ошого? Туура. Мына мисалы эми бул сиз айтып аткан маселе бул бир экинчи этапта, мындайча айтканда. Бизде азыр төкмө акындардын өзүнүн ордун таап, мындайча айтканда бир кездеги калк берген, өзүбүздүн салтка, адатка ыңгайлашкан статустун ала элек да. Ошол нерсенин баардыгы бул өзү айтыш өнөрү барбы? Төкмө акындык бүттүп калды го, бул жок деген нерседен эми боор көтөрүп келатабыз. Бул жагын эске алалы. Экинчиден биз сабак өтүү мезгилинде бул көз өткөн көмүскөдөгү бирок ушундай бир күчтүү мурастары деле жетишерлик калган акындар жөнүндө биз сабактарыбызда айтабыз, маалыматтары бар.
бирок аны жандандырып алып чыгуу бул өзүнчө көп бир түйшүктүү, көп маселелерди талап кылган көрүнүш экен. Туура айтып атасыз, Каража Калмырза менен Барпынын айтышы өтө бир укмуш кызуу айтыш. Андан сырткары Ысмайыл Борончиевди деле ушунчалык оозубуздан түшүрбөй көп айтабыз, даңктайбыз, жазма адабиятта да анын орду бар, башка. Бирок Ысмайылды Ысмайыл кылып ачкан Токтонаалы жөнүндө сөз аз. Ал кишини эскерип, же болбосо бир ал кишинин деле бир юбилейлик бир мааракелерин карап, маселен мен ушу Токтонаалы Шабданбаевга абдан баа берем. Ысмайыл Борончиев өзүнүн эскерүүлөрүндө айтып атат. Тууганбай Абдиевге ырдап аткан ырында казыркы биздин заманда кат билбес акын чанда бар деп ырдап атканда, Ысмаке ал ким деп ырдап атканда сурап ийдим дейт. Шабданбаев деди дейт. Мына ошол кат сабаты да толук жоюлбаган кишинин Ысмакеңдей болуп кээде калеми ойногон, комуз алса комуз ойногон чыгармачыл киши менен бир деңгээлде ошондой кээде ал тургай бир катуу качырып үстөмөндөтүп кеткен бул деген керемет чоң акын да. Ошол ал окубаса, жазбаса ошол деңгээл менен. Дайыма аны Ысмайыл Борончиев айтып мындай эскерген бар. Токомду аябай тамашалачумун. Экөө бир жерде ушундай болуп ырдайбыз деп барат экен. Анан ал киши экөөбүз бир айтыш даярдайбыз дагы, мен ага айтпайм дейт жоопторумду. Кичине багызуу аны элге чыкканга сактап коюп, анан тигини ошон менен адаштырып кетип, анан айтышып бүткөндөн кийин кызаңдап, анан ой, мындай маселе жок эле го деп ушинтип калат элек деп. Мына ошентсе дагы ал кишинин ушундай эс тутум укмуш эле дейт. Мен кагазга жазып алып, ошону ичимен кайталап бышырып барат эле. Бул киши ошондо да мен адашып кетсем, ой Исмайыл, мындай тигиндей деп менин айта турганымды кошо айтып турчу. Мына ушул Токтонаалы Шабданбаев деле өзүнүн бир ача элек. Бул эми мезгил үчүн биз азыр бүгүнкү күндө булардын баары унуткалып калбайт, ишенем. Себеп дегенде чоң мезгилди алып караганда биздин бул бир 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл деген бир бүркүм эле нерсеге айланат. А ким билет келечекте 20-30 жылдан кийин ушул биз бүгүн айтып аткан Токтогул, Эшмамбет, Жеңижок, Коргол, Алымкул, Осмонкулдардын катарында жада калсандан дагы бир башка мүмкүнчүлүктөрү менен ушул Калмырза, Чоңду, Айтыке өңдөнгөн акындардын, Бекназар, Мүсүралы, Баларчы Сыдык, Курман, 2 Курман болгон, Нурмолдодон деле 2. Мына ошондой нерселердин бардыгы чыга турган мезгил алды да. Бирок туура бул нерсе мени түйшөлтпөй койбойт. Азыр комузду мыктылап черте алган үнүү укулуктуу шакирттеримди дайым айтып жүрүп атам. Мына ол айтыштардын оларды алып чыгыш керек деп. Эми аны бир алып чыкканда бышырып туруп, жеткилең бир нерседе алып чыккан жакшы экен да. Маселен мынау жинди сууну, Райкан Шүкүрбековдун жинди суу деген термесин СТБ Турсуналиевичтин аткаруусунда коомчулукка жетип, эл кандай бир тереңинен кабыл алган чындыгында. Аны көпчүлүк ушул Райкан Шүкүрбековдуку деп деле билбейт, СТБ Турсуналиевдики деп билет. Маселен аткаруучунун чеберчилигинен улам ушундай бир калыбылар болуп атат да. Мен дагы бир айтайын дегеним. Маселен терме санат насихаторлорунан ушул бир адамдагы өлүм өмүр жөнүндө ушул философиялык чоң бир ойду камтыган бир улуу ойчулдук менен ырдаган Барпынын санат насихаторлору, термелери көп айтылбай келет. Маселен ошол дүнүйө жөнүндө, баягы келериңде дүнүйө ак туйгу менен карчыга жем талашып тургандай, тел жорго менен сур жорго жол талашып тургандай, кетериңде дүнүйө тел жорго тентип калгандай, сур жорго сулап жаткандай, ак туйгу менен карчыга колуңдан учуп качкандай деп, маселен ушундай бир бийиктиктерде, бийик даражаларда ырдаган. Ошол өлүм өмүр жөнүндө ушул бир биздин анча-мынча бир жазма акындарыбыз дагы көп ойлонуп отуруп, жылдарды сарыптап дагы ошондой бир чыгарма жарата албаган учурлар кездешет да. Эмнегедир ушул
ушул багытта барпынын ошол санат насыяттарын алып чыгуу эмне үчүн колго алынбай келет бүгүнкү күндө маселен? Бир жылы барпы десеңиз ушундай бир жүрөгүмөн сыздап эскерген жагдай бар да. Бул кишинин кадимки Колмурза менен Аксаткындын дастандын башка варианттары дагы элдик Тоголок молдонун ошол эле Ашыралы Айталиев дагы өзүнүн бир устаттарынан угуп айткан айтылып келип, анан ушу барпы Алыкуловдун Колмурза менен Аксаткындын мындай орусча айтканда форма подача деп жүрөбүз го, ошону жеткизүү ыкмасы, айтуу ыкмасы бир башкача, анан терең, ушунчалык бир көркөм да. Мен ушуну эсимде китепканадан анда ал кишинин китебини чыга эле бир таап, анан калем сап менен ушу бир кагазга көчүрүп жазып ошол китепканага барып, анан кайра аны ушу машинкага терип, анан ушундай кылып аны жаттап, анан Колмурза менен Аксаткын деген күү бар да. Ошону ордуна салып, аткарып даярдап ал жүрдүм. Мына гендерди кескен нерсе. Кандайдыр коом ошол эле нерсеге мамлекетибиздин бир жагдайы дагы таасир этет экен да. Колго алууда, маани берүүдө, баалоодо. Ырдайм, ошону бир азын-оолак гана уккан киши угат, баа берип, укпаса укпайт. Бирок мен дагы бир айтайын дегеним. Сиздер мына айтыш маселесинде келгенде, өзүңүз айтып атасыз, мына бир чектөөлөр, убакытты чектөө. Ушуну убакытты чектебей эле сиздер өзүңүздөр жарыя кылып, азыр эми маалымат жайылтууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ушуну убакытты чектебей бир айтыш өткөрбөйсүздөрбү, өзүңүздөр бир жарыялап, илгерки эле маселен ошол тойлордо ушул залкарлардын беттешүүсү негизги эл жыйылган чоң жыйындарда эле болуп келген да. Анда чектөө болгон эмес. Айтышып, качан көрөнгөсү түгөнгөнгө чейин өзүнүн алган ой жүгүртүүсү, алган билиминин, ой чабытынын кенендигин ошол жерде ачып берип, канчалык даражасы бар ошону көргө салганда. Бүгүн эмне үчүн ошондой айтыш уюштурганга болбойт? Биз ошого келатабыз буюрса. Мен буга толук ишеним менен айта алам. Биз ушундай бир чектөөсү жок кенен айтыштардын пардасын ачып келатабыз акырында. Бул бир заматта уюштура салып туруп өткөрүүчү нерсе эмес экен, себеп дегенде биз практикалык жүзүндө көргөнбүз мындай нерсе. Бирок биз Кудай буйруса өзүбүздүн бир ойлор болуп жүрөт. Чектөөсүз айтыш. Башкача айтканда бир эки акындын эле ортосундагы бир айтышты бир жайлоодобу же бир ыңгай шарты келсе шаарда делеби. Анан ушул жерде бир нерсени айта кетүүгө туура келет. Негедир айтыш күйөрмандары чыныгы айтыштын барк баасын билип, угуп, ага өз баасын берип, жана аны түшүнө ала турган контингент, ошону баалай ала турган чөйрө катмар бул борбордо болуп атат да. Бишкек шаарында. Биз ошол кайра эле жанагы айтыштарга келсек. Калмурза менен Барпынын айтышынан ошол Барпынын деңгээлин көрөбүз. Ошол эле Эсанама менен Жеңи жоктун айтышынан Жеңи жоктун деңгээлин көрүп атпайбызбы? Сиздин өзүңүздүн турмушта ошол айтыш өнөрүнө аралашып келген мезгилден бери сизге ошондой бир даражада чыгып айтышып, сиздин өзүңүздүн бир немеңизди көңүлүңүзгө толуп айтышып, сизди бир ачып бере алган акындардан ким болду? Казак акындарынанбы, кыргыз акындарынанбы? Ушундай бир акындар кездештиби сиздин өзүңүз? Жакшы суроо. Негизи чындап айтканда алгачкы мен сахнага ушул жаңыдан чыгып атканда өнөгүм бири-бирибизди ачып, мындай бир үзөңгү кагышып дегенде, бул Жеңишбек болду башта, Токтобеков. Амантай агам болду, Кутманалиев. Мына ушул экөө менен түшүнүшүп айтышасың да, ушундай болчу.
Анан албетте андан кийин баягы темир канаттан ары жетилип дегендей. Бирок канткен менен мени көбүрөөк казак акындары ачты. Негедир өзү менин өнөр тагдырымдагы, жолумдагы нерсе да ошондой болду. Эл аралык айтыштарда катышып аттым. Айтыштарым көпчүлүгү өзү негизи эл аралык айтыштарда болду. Ошондо ушу казак акындары көбүрөөк өзүм да ушулар менен чечилип айтышкым келип, айта турган сөзүм толуп турат эле дегендей. Ошондой болду да. Ошондо да казак акындарынын бардыгы деп айтышым кыйын. Ошол бир арасында бир 6-7өсү ачты. Мындай коомчулукта деле сөз кылып айткан айтыштар ушу Элмирбек Сембайагыл, Давлеткерей менен айтышканыңда, Айнур Турсунбаева менен айтышканың, Балгын Бегимашев менен айтышканың, Айбек Калиев менен, Алик Бекмусаев менен деп ушундайды угуп калам. Ал эми казак айтыш коомчулугуна барганда алар дагы бир менин ошо айтыш айдыңында кайсы учурлар, кайсы мезгилдер өзүмдү бир ача алдым. Ошо нерсени көбүрөөк кеп кылышат. Мисалы буларда казак айтыштарынын өзүнүн бир энциклопедиясын чыгарышкан 2 том. Ошого дагы айтыштарыман ушу Айнур Турсунбаева менен болгон айтыш кирген да. Казак акындары менен айтышканыңыздарда кандайдыр бир таарынычтын, эки элдин ортосундагы бир араздашуунун өңүтү байкалат да. Мындай бир нукура чыгармачылык менен айтышуу эмес, ошол жерде эки эл бири-биринин кемчилигин издөө менен. Анан ушундан дагы бир кандайдыр бир шартта бир кемчиликтер байкалып калгандай учурлар кездешет. Сиздин өзүңүздөргө ушул байкалабы? Байкалат албетте. Мисалы, мен жеке дайыма далбастап далалат кылып келген нерсем бул ушул эки элдин ынтымагын, эки элдин ушундай бир таттуулугун, таттуу мамилесин айтып, ушу жөнүндө сөз болсо дейм да. Жеке менин казак калкына, казак айтыштарына нааразычылыгым жок. Бул бир убактылуу көрүнүштөрдөн улам. Кандай десем, биз бул акындар колубузга комуз тийгенден кийин, калктын колдоп сүрөөсү болуп аткан мезгилдерде биз кайсы бир чекте эмоциянын кулуна айланабыз. Бул турган табигый көрүнүш. Мына ошол нерселерден бир чыгып кеткен учурлар болот. Анын үстүнө мынау биз эми кандай десем, Казак Эл Республикасы деле эгемендигин биз менен ошо тең катар алып, мындайча айтканда ушул советтик өлкөлөрдүн катарындабыз го. Ошондой болуп келгенбиз. Өзүнчө бутка туруп баштадык. Ошол кезде баягы бир ички бир жөнөкөйлөтүп айтканда бир туугандык деле бир жарыш болот экен. Биз экономикабыздан салыштырып карап коет экенбиз. Биз алдыда кетип баратабызбы же буларбы деген түшүнүк болот экен. Ошол кезде айрым бир кызматтар, түшүнбөстүктөр чек ара маселелеринде көбүрөөк орун алып, маселен эми ушул биз Казак Эл Республикасы менен казактар менен чек аралаш жайгашкан аймактардагы калк бизди ушу жолуксак, беткели учурашып калсак эле, айтпайсыңарбы ушуну? Бизди мынтип кыйнап атышпайбы деп даттанып берет экен коомчулук. Анан ушулардын бир үнүн жеткизейин деген ой болуп кетет экен. Ушуга окшогон нерседен болгон бир убактылуу көрүнүш. Бул калыбына келет. Рахмат. Бизге бөлүнүп берилген убакытта соңуна чыгып калды окшойт. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы ошол шакирттерге бардык жагынан үлгү болуп, ошол терме санаторлорунан баштап жашоо турмуштагы чоң ийгиликтерди жаратып, бар тараптан үлгү болуп жүрө бериңиз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Келерки жолу кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.